Керметау аймактык кеңешине караган 7-кварталда 2010 жылдан тартып үйлөр курулуп баштаган. Алардын саны акырындан көбөйүп отуруп, учурда 150ге жетти. Бул жерде 1000ге чукул адам жашайт. Сиздер көрүп турган бул таштар жашоочулардын жай жашоосуна кооптулук жаратып келген. Анткени көчүү коркунучу жогору болгон. Биз 2011-жылдан бери ушул жер берилгенден бери ушул жерде жашайбыз. Ушул жерге үй салып ушул жерде турганбыз. Анан бул таш коркунучу ушу 2011 жыл келген жылдан бери эле коркуп эле жашап келгенбиз. Анан биз ошо өзүнүн айыл башчыбызга кайрылып ушул ташты алып беришин суранганбыз. Балдарыбызды бул жерге ойнотпойт элек, ойното турган элек келгенде ушу мен кароолчу болуп эле качкыла турбагыла, жылгыла. Жер тирейт ушу 2-3 балл болгондон кийин эле биз ушу ташты эле ойлонуп калчу элек. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинен барган эксперттик топ таштардын кулоосу 25 үйгө коркунуч жаратарын айтышкан. Мындан улам жергиликтүү бийлик бул маселени эртелеп эске алып, аны чечүү аракетин көрүп баштады. 2010-жылдын 8-ноябрь күнү кат жолдоп, ошонун негизинде анан бул иш каралып, тигел МЧС министрге чейин каралды. Бу жерде шаардык жетекчилери полный келип кабар алышты. Элдин документтерге тияк биягы полный карап чыгып, анан ушул ишти баштоого тиги бар министр да уруксат берди. Себеби жергиликтүү бийликтин өкөөнүн аркасында ушул иш болуш керек. Элдин коопсуздугун сакташыбыз керек деп. Учурда биз Ош шаарынын Керметау муниципалдык аймактык кеңешинин номер 7-кварталында турабыз. Мен артымда турган бул таштар бир нече жылдар бою бул жердеги жашоочулардын өмүрүнө коркунуч жаратып, алардын түн уйкусун бузуп келген. Ал эми декабрь айынан тарта бул жайда өзгөчө Кырдаалдар министрлиги тарабынан коопсуздандыруу иштери жүрүүдө. Бүгүнкү күндө аймактык коопсуз абалга алып келүү иштери кызуу жүрүүдө. Ал үчүн жергиликтүү казнадан 3 миллион 600 миң сом каражат бөлүнгөн. Министрликтин Ош шаардык өкүлчүлүгүнөн билдиришкендей, учурда адам өмүрүнө коркунуч жараткан таштар алынып салынды. Тендер өтүп, тендерде Осо Жылдыз деген Осо утуп алган. Бүгүнкү күндө ол утуп алган фирманы биз көзөмөлгө алып атабыз. Бүгүнкү күндө бир 60% иштери бүтүп калды. Мына кыскача айтканда, баягы кооптуу деп турган таштар бүгүнкү күндө түшүп, ошол алдындагы ямаларга толтурулуп атат. Кооптулук туудурган таштарды тазалоо иштери 60%га бүткөрүлдү. Көптөн күткөн күн келип, көйгөйдүн чечилишине кубанган калк алардын коопсуздугу үчүн кам көргөн тийиштүү кызматтарга ыраазы. Абай Нурбайшевиков, Исхак Ашимулу, Пирамида, Ош шаары.